Тарыхый күн bir күндө 1 сааттын ичинде Кыргызстанда 100 объекттин ачылышы болуп өттү. Бүгүн президент Садыр Жапаров Чүй облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Кемин районундагы Теректаш клинкер өндүрүүчү заводуна барып, дал ушул жерден онлайн режимде өлкө боюнча жаңы курулган өндүрүш ишканаларын жана социалдык объектилерди ачты. Өлкө башчы 100 объект ар бир жарандын жашоосун өзгөртүүгө жана экономикалык жактан жылышка негиз болооруна толук ишене турганын билдирди. Бүгүн биз жөн гана жаңы завод фабрикаларды ачпастан өлкөбүздүн өнөр жайында көз карандысыздыкты камсыз кылган жаңы доордун башталышын дагы ачып жатабыз. Бул ишканалар жаңы жумуш орундарын түзүп, экономиканын өсүшүнө, элдин жашоо сапатынын жакшырышына жана өлкөнүн технологиялык деңгээлинин көтөрүлүшүнө зор салым кошот. Жаңы ачылган ишканалар прогресстин символу болуп, келечекте өлкөбүздүн өнүгүүсүнө ал эми жаңы ачылган мектеп, бала бакчалар билим сапатын арттырууга жол чабат деп ишенемин. Учурдан пайдаланып, өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган долбоорлордун ишке ашуусуна салым кошкон бардык тараптарга ыраазычылык билдире кетейин. Бүгүнкү биз ачып жаткан 100 объектини ар бир жарандын жашоосун өзгөртүүгө жана экономикалык жылышка негиз болооруна толук ишенемин. Бир эле мисал, Теректаш цемент заводу жана курулуш материалдарын өндүрүүчү ишканалар элибизди өз убагында турак жай менен камсыз кылууга бекем негиз болуп берет. Курулуш секторундагы мындай кескин жандануу инвестицияларды тартуу үчүн позитивдүү сигнал болуп калат. Ал эми айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканалар өлкөбүздүн тамак аш коопсуздугун бекемдөөдөн сырткары экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө дагы мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле ачылып жаткан электр кубатын өндүрүү объектилери болсо, өлкөбүздүн энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылууга багыт аларын баарыбыз жакшы билебиз. Бүгүн биз реалдуу сектордогу объектилер менен эле чектелбестен, жаштардын руханий жана моралдык өсүшүнө багытталган жайларды да ачып жатабыз. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата 100 объектини куруунун алкагында бир катар жаңы өнөр жай ишканаларынын социалдык объектилеринин ачылышы биз үчүн тарыхый жактан өтө маанилүү учур.